Men atamda atam jaşı bolup ketiş üçin kırgız elim jardam bersin ebi. Hazır 5 balabız var. Çoğum 16 yaşta, en kiçinem 3 yaşta. Şoğa kayrımdуу kırgız elimden jardam surap, şu baldanın atasını saktap kalışına jardam berişini surap. Men atam jaşı bolup ketiş üçin jardam berişin üçin kırgız elim jardam bersin ebi atam jaşı bolup ketiş üçin. Biz hazır bizde uy bile çok korkunçtabız. Şu 5 balamdı atasını saktap kalıp, şunu jakşılık күндөрүнү birge köröylü degen ümittebiz. Hazır günge saat sayın bizden uzaklaşıp barıvadır. Şu oğrunun nesinen hazır canı üstemez balnisada. Gün sanap, saat sanap, günüz ötüvatırı. Sizler bizge öğrengen sizlerge Allah'ım bersin, bererine koybosun. Jardamыңыздарды berip koğla, suranıç. Prezidentimiz Sadır Japarov, Nurko'jayev'dan prezidentimizden hem yardım soramam. 5 de balın ot enesiga. Rustam деген байкебиздин үйүндө чындыгында оор күндү башынан өткөзүп, күлкү, жылмаюу жана башка сыяктуу да жашоодогу кызыктуу нерселерден таптакыр алыс бул үй бүлө бүгүн жашап жатат экен. Руслан байке өзү эле эмес, анын келинчеги дагы ушул гепатит оорусу менен ооруп, гепатит Б болуп, мына бүгүн оор күндө ошолордун ортосунда тапкан балдары 5 бала бүгүн өтө коркунучта жашап, ата мээримине зарыгып калыш, атасын жогото алыш коркунучта тургандыгын мына азыр кошуналары, бир туугандары баары кайрылганынан Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Akem Ismatulayev Rustam, 45 жашта, 1 жылдан ашып калды. Оору башталганына, былтыр Россиядан иштей албай кайра келип калган. 1 жылдан ашты ооруганына. Өзбекстанда жатып келди, өзүбүздө жатты, эч кандай толук болбоду. Бара ооруп атат. Андан жеңеме да чугуптур. Жеңем да гепатит Б менен ооруп, эми азыр бунуку да Дга өтүп кеткен. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе ушу 5 баланын ата-энесине колуңардан келген жардамыңыздарды берип койсоңуздар. Алла разы болсун баарыңыздардан. Сиздер бизге өрзеңер, силерге Аллахым берсин, береринен койбосун. Жардамыңыздарды берип койгула, сураныч. Kaynımge, kayınselimge, maşa 5 balın ot enesiga, el yurtumuzdan, Kırgızstan halkıdan, prezidentimiz Sadır Japarov, Nurko'jayev'dan prezidentimizden hem yardım soramam. 5 de balın ot enesiga, Sadır Japarov, Nurko'jayev'dan, Kamcıbek Taşiyev'lerden, maşa oylege yardım berişini soramam. Allah'ım, el yurtumuzu tapkanlarga Allah'ım özü berekesini bersin. Kabul etken eksallarına Allah özü razı olsun. Ошо Урустамдын эмеси бир тууган карындашы, мынакей ата-энелери өтүп кетти, жаш боюнча эле өтүп кетти. Бул эмелердин эч кимиси жок калбады, тууган уругу. Бир гана мына абысыны калды. Ушу биз колу коңшу болуп неме кылабыз, отурабыз, жашайбыз. Силерден суранарым айланып кетейин. Жардам берип ушулар 5 баланын немесине калбасын. Ушулардын да ырызы бардыр. Силерден жардам сурайбыз, айланып кетейин. Биз деле ичибиз ачышып, биз деле куру турбайбыз, колу коңшулар бардыбыз, жапырт эле киришебиз. Жардам бергиле, силерден сурарым ушу.
Bizde hazır 5 balabız var. Çoğum 16 yaşta, en kiçinem 3 yaşta. Şoğa kayrımdуу Kırgız elimden jardam surap, şu baldanın da atasını saktap kalışına jardam berişini surap. Allah'ın razıçılığı üçün bizge jardam berişlerdi suranam. Donor bolganda da Эми азырынча үкөсү донор болоюн деп туруп, Кудай кааласа анализдери жакшы чыгып, туура келип калса үкөсү донор болом деп турат. Бизди билгенибизге эми 6 айдан өтүп калды, бирок башталганыга көп болгон экен аны. Сразу анализдерибиз өзү сразу чыккан, тапшырганда эле өзү перисадка кылгыла деп чыккан. Андан кийин не кылып жүрдү, өзү күнбөй жүрдү, кой деди. Кел, өмүрүм барынча жашай берейин деди. Анан мага вакцина алып ал дейишти. Күйөөң ооруп аткан болсо, вакцина алып ал дейишти. Анализ тапшырдым. Анализ тапшыргандан кийин меники дагы жаман чыгып калды. Анан билбейм, меникин уккандан кийин ыраазы болду окшойт. Эми кичимне мына 3-4 күн болду, ошону ыраазычылыгын алып, ошо элге кайрылуу жасадык. Кудай кааласа, Кудай буйрса, ушу 5 баламдын атасыны сактап калууга аракет кылып атырк. Biz azır bizde үй бүлө чоң коркунучтабыз. Şu 5 balamды атасыны сактап калып, шуну жакшылыктуу күндөрүндү бирге көрөйлү деген үмүттөбүз. Азыр күнгө саат сайын бизден узакташып барып атыр. Şu оорунун несинен азыр жаныбыз эмес, больницада. Күн санап, саат санап күнүбүз өтүп атыр. Денип, YouTube'дан ушу Кайрымдуу Бол фондун Азамат Байматовду таптым. Байланыштым, сүйлөштүм, жардам бериңиз деп сурандым. Анан макул болуп, телефондошуп сүйлөшүп келди аке. Ошо мен суранып атабыз азыр. Бизге колунан келишинче жардам берип атат. Тарттырылдык. Силер да колуңардан келсе, жардамыңыздарды бергиле. Ошо Азамат Байматов аркылуу, Кайрымдуу Бол фонду аркылуу биз Кудай кааласа максатыбызга жетебиз, Кудай кааласа. Барып келебиз Индияга операцияга. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө биз Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонд деп, ошол коом ичиндеги, калк ичиндеги ушундай бир кайрымдуу адамдар менен колдон келишинче бир себепкер болуу аракетин жасап келебиз. Бул сиздерге маалым. Бирок биз жакшылык кылсак кылбасак да бул өмүр өтүп жаткандыгы баарыбызга маалым. Бирок ушунун арасында Аллах Таала бизге өмүрдү берип жатат. Өмүрдү ден соолук, көрүү мүмкүнчүлүгү, басуу мүмкүнчүлүгүн берип, суу ичсек кекиртегибизден дурустап өтүп жаткандыгына дагы чексиз шүгүр айткандыгыбыз аздык кылат экендиги бул маалым нерсе. Ошондуктан урматтуу достор, дүйнөдөн пайгамбар алейхисалам өттү. Мусулман бири-бириңерге бир туугансыңар, өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө кааламайынча толук мусулман боло албайт деп пайгамбар алейхисалам мындан 14 кыл мурда айтып өткөн осуят бүгүнкү чейин жашап келет. Бирок ошол осуятына хадистерге моюн сунуп таянып, бүгүн биз ушул сапарлардабыз. Сооптуу сапарларда биз аракет жасап атабыз. Эми азыр бул жерде турганыбыз мына ушул Аксы районунун Кербен шаарында турабыз. Бул Кербен шаарында мына Рустам деген байкебиздин үйүндө чындыгында оор күндү баштан өткөзүп, күлкү, жылмаюу жана башка сыяктуу жашоодогу кызыктуу нерселерден таптакыр алыс бул үй бүлө бүгүн жашап жатат экен. Рустам байке өзү эле эмес, анын келинчеги дагы ушул гепатит оорусу менен ооруп, гепатит Б-д болуп, мына бүгүн оор күндө ошолордун ортосунда тапкан балдары 5 бала бүгүн өтө коркунучта жашап, ата мээримине зарыгып калыш, атасын жогото алыш коркунучта тургандыгын мына азыр кошуналары,
бир туугандары баары кайрылгандан мына мен дагы сиздерге үнү жеткизейин деп отурам. Мына экран алдындагы реквизиттер мына ушул үй бүлөгө таандык. Эч ойлонбой, күмөн санабай эле салсаңыздар мына ушул үй бүлөнүн өздөрүнүн эсебине келип түшөт. Ошондуктан мен да бул жерден сиздерге кепилдиктүү бир нерсени айткым келет. Ошол каражатты топтоодо дагы Индияга барып келүүсүндө дагы эч кандай бир кыжаалат болбостон ошол сиздердин ишенич тактаганга биз дагы аракет кылып атабыз. Анан сиздер айтсаңыздар, сиз бул Рустам байке кимиси болосуз? Мен Рустам байкенин инилери болобуз, коңшубуз болобуз. Бир чогуу өскөнбүз, кичинебизден бирге өзүп, ойноп чогуу. Акем болот, менден 3 жаш чоң. Акем ушу Рустам акебиз кичине ооруп калды. Алланын сыноозу, эми Кудай кааласа жакшы болуп кетет деп Алладан насип эт деп үмүт кылабыз. Кудай кааласа Алладан шифасын берсин. Ушу 5 баласы бар. 5 жаш балдары бар, мектеп окуучулары. Жеңеме да кичине жана болуп калыптыр деп атыр. Эми акеме ушу жеңеме жардам берип койсо кыргыз эли менен суранабыз, чоңдон чоң үмүт кылабыз. Көп түкүрсө көл болот дейбиз. Ар бир садаканын сөзсүз Аллахым баладан кайтарып сактайм деген көп азбы кичине болсо кыргыз элибизден суранып кетебиз. Кичине болсо дагы ушу акебизге жардам берип коюшуңуздарды суранабыз кыргыз эли менен. Кудай кааласа иншалла жакшы болуп кетет деп үмүт кылабыз. Ассаламу алейкум кыргыз эли. Бардык кыргызстандыктарга, кыргыз элине, жалпы жамаатка кайрылат элек. Ушу Рустам экөөбүзгө кичине колдон келишинче жакшылык кылып койсоңор, кайдыгер карабай. 5 баласы бар, 5 баласы тең мектеп окуучу жаштар. Аялы да эметип калды. Ушуга эч бир кайдыгер карабай бардыгыбыз бир жакадан бир жеңден кол чыгарып жардам кылып койсок, жардамга катуу муктаж болуп атат да. Ушуну кайдыгер карабасак жакшы болот эле. Рахмат чоң бардыгыңарга. Колдон келишинче бүгүн мүмкүнчүлүк бар да жасап калайлы, урматтуу мекендешим. Анткени бул алып бурушкан дүйнө машакаты бир күнү токтобору баарыбызга маалым. Бир күнү токтойт. Согуп турган жүрөк токтогондо биздин дүйнө байлык баардыгы артта калып, кабырда жалгыз жатарыбыз бар. Ошол кабырда жаткан кезде мына азыр сиздин ушул видеону көрүп, жана башка адамдардын кыйналгандыгын көрүп сунган колуңуз, балким Кудай буйруса ошол мүмкүнчүлүгүңүз болуп көпүрө салдыртып, мечит салдырткан, жана башка адамдарга кылган жакшылыктардан пайда болгон сооп, ошол күнү кабырда сизди жалгыз жаткызбай, коркунучка алып барбай, бир кубанычта, кабыр рахатында жатууну жараткан насип кылат дейт. Ошон үчүн ошол рахат сизге да керек, бизге да керек. Бул дүйнө акыреттин бактылуулугун жараткан берет. Ошон үчүн жараткандын бере турган бактылуулугунда биз жакшылык кылып жетерибиз анык. Ошон үчүн жакшылык кылып чарчабайлы. Карайлап турган, кыйналып турган үй бүлөгө кел мекендеш. Жарыгыбыз чачып, жакшылыгыбызды кылайлы. Анткени Кудайдан сөзсүз кайтчу жолдор бар. Аллах таала Рустам байкенин дагы келинченин да жакшылык кетишине көп дуа кылып коюңуздар. Кеп эле акча бере калыштан дагы эмес, жүрөктөн намаз да дуа кылып, мүмкүн болушунча көп дуа, ушул комментарий жазып, көп видеону бөлүшүп койгонуңуздар дагы бул чоң жакшылык, чоң жардам. Аллах баарыңардан ыраазы болсун.